суицидке аракет кылган. Акыркы жылдары кыздардын арасында 2 эсе көп балдарга караганда. Үй бүлөнүн ичинде любой тема өспүрүм менен ачык болуш керек. Табуированный тема болбош керек. 6 жашка чейин баланы бир күндө 8 жолу кучактоо керек. 8ден ылдый эмес, азыраак эмес. 8ден өйдө болушу мүмкүн. 8 жолу кучактаган бала өзүн болсо керектүү сезет. Мен бул жашоодо керек экенмин депчи. Бала дайыма ата эненин сүйүүсүн каалайт. Кандай болбосун, качан болбосун, ата эненин сүйүүсү үчүн баарына барат. Керек болсо өзүнө өзү кол салганга барат. Мен кол салганда мен жакшы көрөсүңөрбү? Макул, мен кол салам дегенге чейин барат. Бүгүнкү чыгарылышта биз ушул өткөл курактагы өзүнө өзү кол салуунун себептери жана аларды алдын алуу үчүн ата энелер эмне кылышы керек ошол туурасында сүйлөшөбүз. Бүгүнкү чыгарылыштын коногу көп жылдык тажрыйбасы бар адис, психолог Гүлнара Малабаева. Өспүрүмдүн өзүнө өзү кол салуусунун себептерин атап кетсеңиз. Эң негизгилери бул болсо ата эне менен тил табышпасы, анан болсо группа риска, бул болсо трудовой миграцияга кеткен ата эненин балдары. Анан болсо биздин культурага байланышкан себептер болушу мүмкүн да. Мисалы болсо гендерный суроолор болушу мүмкүн. Вот ошолор болсо эң негизги. Буллинг мектепте болгон. Бирок буллингдин дагы өзүнүн негизи ата эне менен байланышкан өзүнүн немеси бар, себеби бар. Ошон үчүн аны мен көбүнчө үй бүлөнүн ичиндеги чыккан маселе деп эсептейм да. Мындай мисалыча, ата энеси менен эмоционалдык жакындык жок балада эң башынан баштап. Ата энеси көп иштейт, же болбосо өзлөрү болсо эмоциясын көрсөткөндү билишпейт, жакшы көргөнүн билдиришпейт. Ошондо бала эң башынан баштап мындай самооценкасы төмөндөп өсүшү мүмкүн да, өзүн өзү баалашычу. Анан кийин айланып келип ошо болсо өзүн өзү кол салууга чейин жетиши мүмкүн. Бирок бала сөзсүз айтат. Ата энесине да айтпашы мүмкүн да. Бирок жакындарына, досторуна бирөөгө айтышы мүмкүн. Мен ушундай ойлорум бар, мен суицид жөнүндө фантазия кылып жатам депчи. Ошол учурда ошону уккан адам сөзсүз жардам бергенге аракет кылыш керек. Жок дегенде өзү жардам бере албаса да, курбусу болсо, кичээкей бала болсо дачы, ал ата энесине айтып бериш керек. Менин досум ушинтип жатат. Ушундай ойлору бар экен депчи. Бул аябай мындай негизги нерсе да. Таасир эткени бала болсо ошол учурда аябай кыйналат да. Себеби деген анын денеси, гормондору чоң кишиникиндей акырындап иштей баштайт. Бирок анын психикасы кичинекей баланыкы, ошол жакта конфликт пайда болот. Мен чоң кишиде жашагым келет, мен болсо көчөдө баскым келет, мен бош жүргүм келет, мен өзүмдүн ой пикиримди айткым келет. Мен кылбайм деген нерсени кылгым келген жок деп ушундай протесттер баштала баштайт да. Анан ошол учурда ата эне болсо психологиялык грамотный болсо баланы кабыл алып коюш керек. Кабыл алып, түшүнүп, угуп, эмне үчүн ушундай болуп жатат, сен кандай каалап жатасың деп бала менен сүйлөшүп, мындай бир договор кылса болот да. Орто бир ата энеге дагы балага да туура келген бир ойго келсе болот. Ошол дагы аябай мындай негизги нерсе да. Бирок мен жана айтып кеттим го андан мурун, что трудовой миграцияда болгон ата энелер ошондой мүмкүнчүлүгү жок. То есть бала менен аябай жакын болуу. И мунун дагы бир себеби бар. Бала өзү дагы ата энесинен жашырышы мүмкүн. Трудовой миграцияда жүргөн ата энеге да. Себеби деген ата эне көбүнчө мынтип айтат: биз аякта жыргаланыбыздан жүргөн жокпуз, биздин акчабыз жок, биз кыйналып атабыз деп. Анан СУПРГ деп коет. Бул ичибизде жашаган полицейский мындай айткандачы. Ошо полицейский кыргыздарда аябай жесткий болот да, аябай катуу болот. Анан балада мындай талаптар болушу мүмкүн. Сен жакшы окуу, жашаган туугандарды ук, там бизди уят кылба, там бизди сарсына кылба. Ошондо бала болсо жашыра баштайт.
кандай кыйынчылыктары бар экенин. И ошол проблема айланып келип чоңоюп анын аягында уже өзүнө кол салууга чейин жетиши мүмкүн. Мунун психикадан караганда бир нерче себеби бар да. Ушул көз караштан карасакчы, бала болсо өзүнүн эң негизги объектилерин, ата-энесин, эң жакшы көргөн адамдарын мындай жоготкон сыяктуу да. Ошол жактан баштап мени таштап кетишти, мен жалгыз калдым, мени жакшы көрүшпөйт, мени түшүнүшпөйт деген фантазиялар кетет. И ошол жакта биринчи жолу мындай суицид жөнүндө фантазиялар пайда болушу мүмкүн, ойлор пайда боло башташы мүмкүн да. Анан болсо дагы бир психика кандай иштеп башташы мүмкүн. Бул болсо самоидентификация деп коет. Самоидентификация с потерянным объектом, да. Мен жоготуп жүргөн объект менен мен самоидентифицироваться этем. Жоготуп жүргөн объектим там көңүлү жок болсо, же болбосо кыйналып жүрсө, мен да ошентип кыйнала баштайм деп бала өзүн ошол жака мындай сала баштайт да, ошондой сезимгечи. И ушунун баары суицид деген бул протест сыяктуу болушу мүмкүн. Мен болсо силерге көрсөтөм, мен өлүп калсам эле жеңем. Мен силер мени түшүнбөйсүңөр, силер мени таштап кеттиңер, мен ошон үчүн өзүм кол салышым керек. Ошондо силер мен жөнүндө билесиңер депчи, мен биякта бармын деген сыяктуу мета сообщение болушу мүмкүн да. Негизи ушул өзүнө кол салайын деген бала эч нерсеге кызыгуусу жок болуп калат. Анан кийин өзү менен өзү эле мындай очолонуп калат. Ата-энеси менен деле сүйлөшкүсү келбей калат деп айтышат ошол маалыматтарда. Бирок өспүрүмдөрдүн өзлөрүнүн дагы ошол маалда ошондой өзгөчөлүктөрү болот да. Мисалы, өзүнүн комнатасынан чыкпай, ошол жакта эле болгусу келип, киши менен көп сүйлөшкүсү келбей, курбуларын эле тандап калган. Анан ошол өзгөчөлүктөр менен ошо суицид алдындагы сигналдарды кантип айырмалай билүү керек? Муну оңой эле айырмаласа болот. Себеби депрессия менен подростковый нацеленность на социум — это бул эки башка нерсе да. То есть өз комнатасында отуруп алып, көңүлү жакшы болсо, курбулары менен сүйлөшүп турса, мектепке барып турса, окуп турса, бирдемеге кызыгып турса, спорт менен заниматься, спортко барып, бирок просто ата-энесинен кичине алыстап кетсе, мунун эч кандай коркунучулугу жок. Бирок ата-эне байкаса, что бала депрессияда болуп жатат. Депрессия деген бул эмне? Бала болсо өзүнүн бөлмөсүн жыйнагысы келбейт, сабак жазасы келбейт, эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт, контакттар аябай резко азаят да. Ошонун баары бул сигнал. Бул бала депрессияда болуп жатат. Өзү мындай даже депрессия бул тишин эртең менен жугусу келбейт. Өзүн өзү карабай калат да кишичи. Кадимкидей депрессияда болгон адамдын келбетинен билсе болот. Бул киши өзүн карабай калыптыр. Эмне үчүн башы кир, тишин жуубайт, жакшынакай кийинбейт, таза кийим. Бул уже ошондой өзүн карабай калган киши, бул уже депрессивный киши да. Ошо башталышы. Ошон үчүн баланы ошол жактан байкап койсо болот да, бала эмне болуп жатат. Анан дайыма ата-энелер көбүнчө критикага кирип кетет. Анан ата-энелер да түшүнсө болот, ардын коркунучтары бар да. Алар болсо, бала болсо өсүп өспүрүм жашына кире баштаганда контроль келтире баштайт. То есть баланы мурункудай башкара албай калат. Анан ата-эне үчүн бул аябай чоң стресс да. То есть мен жакшы көрүп төрөгөн баламды азыр болсо жоготуп жатам деген сыяктуу коркунуч болот. И биздин культурада негизичи, биздин менталитетте бала болсо ата-энеге ыраазы болуш керек, бала болсо ата-энени караш керек деген көп мындай культуральный особенностьтер бар да. И ата-эне болсо баладан мындай 100%, 100% мындай берилишин күтөт да. А бала өспүрүм жашында уже бериле албайт. Себеби латентная фаза развития деп коет, ал жаштан баштап аныкы болсо суперэго, социум, мен элдер кандай кабыл алат, мен кандай адаммын деген көп мындай суроолор пайда боло баштайт баладачы. Ошон үчүн ата-эне ошол жактан критика кылбай, наоборот, колдом көрсөтсө, жардам берсе, бала болсо жакындайт, өтө алыстап кетпейт. Бирок эми
Бишкекте ата энелер анча мынча, мен ушу көп ата энелер менен сүйлөшүп калганда айтышат да, ошондой ою бузулуп баратканын көргөндө мен дароо психологко алып барып, анан ушундай терапиядан өткөнбүз, анан биз ушундай кыйынчылыктарды көргөнбүз деп. Бирок аймактарда психологдор жетишсиз, анан баягы убакыт дагы балким азыраак балдарга. Анан ошол ата энеге сиз кандай кеңеш берет элеңиз ушундайларды алдын алуу үчүн? Мен чоң сүйүнүчтөмүн, сиздин ушундай каналыңыз бар экен. Муну болсо көп ата эне көрө алат. Бишкекте эмес, психологдор жок жерде жашаган, айыл жактарда жашаган ата эне үчүн эмне деп айтам, жашоо өзгөрүп баратат, убакыт кетип баратат. Азыр 21-кылым, 25-жыл. Биз өзүбүздө өзгөрүшүбүз керек. Себеби деген мурункудай маалымат аз эмес. Аз маалымат аябай көп. Балдар интернетте отурушат. Мен билем, даже тоодо жашаган балдар уже интернети бар, телефону бар колунда. Ошон үчүн азыр болсо мурункудай болбойт. Себеби балдар аябай өзгөрдү. Анан мурункудай кылып эле жок оозуңду жаап ары тур, тигини кыл, муну кыл деген уже иштебейт. Биз ошо менен макул болушубуз керек да, биз ошону кабыл кылышыбыз керек. Азыр балдар көп нерсени билишет. Бири-бири менен катышышат. Интернет менен каалаган өлкөң менен, каалаган киши менен сүйлөшсөң болот. Анан болсо кибербуллингден бар. Анан болсо атайын балдарды ушундай суицид жөнүндө сүйлөшкөн форумдар бар. Ошон үчүн бала менен максималдуу мен сага ишенем, мен сени жакшы көрөм, мен сени кабыл кылам деп мындай кабыл кылганга аракет кылыш керек да. Бизде ушу менен аябай чоң проблема бар. Себеби деген көп балдар, өспүрүмдөр келгенде айтышат да, мени болсо башка кишилер менен сравнивать этишет. Анын баласы мындай, мунун баласы тигиндей, сен тигиндейсиң. Андай болбойт. Ушундай нерселерди биз өзгөртүшүбүз керек өзүбүздөчү. Негизи чоң мындай мамлекеттен болгонбу же аябай чоң фонддордон болгонбу программалар болуш керек да. Ата энени үйрөтүш керек. Башкача кабыл алганда. Азыр болсо балдар аябай көп мындай өзү кабыл алганда мындай нацелен на себя. Мурункудай эмес да, ата энем үчүн кылайын, там эле неме үчүн кылайын депчи. Ошон үчүн индивидуализация кетип баратат. Ошону болсо балага уруксат бериш керек азыр. Жок, сен ага акың жок дебей, мындай макул, сага ушул ыр жагабы, макул ушуну, мындай кийим жагабы, макул кий. Силер ойлобогула, бүгүн балаңар кулагын тешсе, эртең болсо тиги калган бүт тешип атып андай болбойт. Ал жөн эле мындай кичинекей бир протест да, силергечи мындай каршы да. Кара, мен башкачамын, мен өстүм, чачымды кыркам, же болбосо мен ушундай бир неформальный бир башкача кийим кийип алам деген сыяктуучу. Бул кичинекей эле протест. Аны болсо уруксат берип койсоңор эле, ал эртең эле кайра кетип калат. Ал уруксат бербей койсоңор, ошондо болсо анда карма каршы силерге күчөйт дачы, ооба. Ошондо болсо мындай фиксация болуп, еще больше застревание болот. Уруксат берип коюш керек, эчтеке болбойт. Ушу балага ушундай жаман ойлор келгенде буга чейинки ата энесинин айткан жакшы сөздөрү гана куткарып калышы мүмкүн деп дагы айтышат. Ошон үчүн баласына сен мен үчүн баалуусуң, сен менин эң жакшы көргөн адамымсың, сен менин баламсың деген сыяктуу сөздөрдү канча чоңойгон сайын азыраак айтып калат да ата эне. Ошону канчалык көп, канчалык бир күндө бир жолубу же кандай айтып туруш керек, сүйлөшүп туруш керек? Негизи биздин психикабыз 6 жашка чейин толот да, мындай 6 жаштан кийин уже психикамда сформированный болуп эсептелет. Ошон үчүн биринчи 6 жаш аябай мындай негизги да. 6 жашка чейин баланы бир күндө 8 жолу кучактоо керек. 8ден ылдый эмес, азыраак эмес, 8ден өйдө болушу мүмкүн. 8 жолу кучактаган бала өзүн болсо керектүү сезет. Мен бул жашоодо керек экенмин депчи. Эми бул калп эмес. Балдар болсо биздин каалоо менен келет бул жашоого. Алар бизден сурабайт да, биз келеликпи, келгибиз келип атат депчи. Алар өзүлөрү келишпейт. Ошон үчүн биз аларды бул жашоого төрөгөн соң биз ушунчалык аларды жакшы көрүшүбүз керек. Биз ушунчалык даяр болуп жүрүшүбүз керек да.
Анан биякта да биздин культурный бир мындай проблема бар да, азыр Кыргызстанда жаш кыздар, жаш жигиттер үй бүлө куруп жатышат. Бул болсо эң башынан эле ошондой да. Бирок бул туптуура эмес, таптакыр туура эмес. Себеби деген биз 25 жашка чейин өспүрүм бойдон калабыз. Азыркы жашоодо 21-кылымдачы. Анан болсо бул кичике эле бала, кичике баланы төрөп аткан сыяктуу да. Анан бир да кичинекей бала кичике баланы карагысы келбейт. Бул болсо төрөттөн кийинки депрессияга алып келет. Ошон үчүн эң башынан баштап балада уже проблемалар бар. Энеси ал каалагандай эмоциональный, мондай жакшы көрүү, жылуулук уже бере албай калат. Ооба. И ошол жактан болсо проблемалар башталып көбөйүп кетет. Эми өспүрүмдү эң негизгиси мен сени жакшы көрөм, мен сени кабыл кылам, мен сени угуп жатам. Анан укканда да мындай өзүңөрдү күчтөнүп, өзүңөрдү кармап, жөн эле унчукпай просто угуш керек да. Проблема уже барбы? Экөөңөрдүн ортоңордо конфликт башталды өспүрүм менен. Биринчи, 2-3 жолу унчукпай угуш керек. Унчукпай, обратная связь жок. Жок, сен туура эмес түшүнүп атасың, мен сага антип жатам деп мындай өзүңөрдүн комментарийди койбой эле жөн эле угуш керек да. Анан балага болсо мындай уруксат бериш керек. Мен муну болсо контейнер да, контейнер болуш керек. То есть бала болсо ичинде болгон сырларын, кыйынчылыктарын силерге ал күлкүлүү көрүнсө дагы, туура эмес көрүнсө дагы, бирок ал кичике бала да, ал ошону көтөрө албай жатат азырчы. Ал өспүрүм. Ал ошону айткысы келип жатат. Ошон үчүн уруксат бериш керек. Анан силер болсо, жок, сен туура эмес айтып атасың, се болду, запрет. Бала ошо унчукпай калышы мүмкүн. И ал канчалык унчукпаса, ошончолук силер болсо билбейсиңер качан жардам бериш керек экен. Качан баланын состояниясы артка кетип жатат. Регресс качан башталды. Анан акырындык менен балаңар болсо мындай сиз уккан сайын балаңар ишене баштайт силергечи. Бул адам болсо мени уккусу келет экен, бул чын эле мени жакшы көрөт окшойт депчи. Анан ачылып, силерди укканга даяр боло баштайт. Ошондон баштап силер болсо критика эмес, мындай рекомендация сыяктуу, аябай жумшак, ошо мурун айтып берген проблемасына жарашыктуу, басынтпай, акыры мындай айтып баштасаңар болот да. Кандай деп ойлойсуң, мындай кылса болобу? Мындай кылсак сага туура болмокко депчи. Акырындап ошондон болсо экөөңөрдүн ортоңордогу үзүлүп кеткен мамиле кайра чогула баштайт. Негизи өспүрүм менен ата эне ушул темада сүйлөшүшү керекпи? Ушундай ойлор келиши мүмкүн. Мисалы, жаңылыктарды окуп атабыз, көрүп атабыз. Анан ушунун негизинде отуруп, ушундай болгон экен бул жакта, сенде андай ой жокпу деген сыяктуу сөз баштоо керекпи? Сөз баштоо керек. Бул жөнүндө сөзсүз сүйлөшүш керек. Бирок мындай давление жок сүйлөшүш керек да. Сен ушундай деп ойлоп атасың дегенде бала сизге эч качан айтпайт биринчи жолчу, ооба мен ошо өлүм жөнүндө эле ойлоп атам, сен ушундай жаман ата энесиң депчи. Себеби деген бир да кыргыздын жакшы баласы ата энеси жөнүндө эч качан жаман айтпайт. Бул бизде табу, запрет. Бир да бала антип мага келгенде да балдар биринчи эле күнү айтып кирбейт там. Ой, ата энем мен антип, ата энем дайыма айтышат, мен ата энем эң жакшы, баары сопсонун депчи. Ошентип отуруп акырындап ачылып келип анан болсо айтышат да, мен ушундай таарынып жатам ата энеме, мен ушундай кыйынчылыктар менен жолугуп атам, мен ушундай түшүнүксүздүк менен жолугуп атам депчи. Ошон үчүн бирок сүйлөшүш керек, себеби деген бул тема ачык болуш керек да. Үй бүлөнүн ичинде любой тема өспүрүм менен ачык болуш керек. Табуированный тема болбош керек. Себеби деген табуированный темалар болсо, оозуңду жаап, биздин туугандар жөнүндө жаман айтпа деп койсоңуз, ал бул айтпаш керек деп, эми даже ушул жакта проблема болуп жатса, же бирөөгө мындай негативный сезимдер болсо да айтпай калат, туурабы? Ошон үчүн уруксат бериш керек да. Сен айтсаң болот, айт, эмне деп ойлоп атасың, кандай деп ойлойсуң, эмне үчүн депчи. Анан болсо критическое мышление деп коет да. Ушул учурда ар кандай окуяларды алып келип, бала менен сүйлөшүп, анын критический мышлениесин өстүрсө болот да. Мисалда ушундай болуп кетиптир, окуя өзүнө өзү тиякта бир өспүрүм кол салыптыр. Анан сураш керек да, сен кандай деп ойлойсуң, бул бала эмне үчүн ушундай кылган депчи.
Анан ушунду анализировать этип үйрөтүш керек да. Үйрөтүш керек, анан сүйлөшкөндү үйрөтүш керек, ачылганды үйрөтүш керек. Деп анан болсо мындай өзүңүздүн оюңузду айтканда дагы жок, сен туура эмес ойлоп атасың дебей, там мен мындай деп ойлойм. Сен кандай дейсиң депчи. Ошентип эмоциональный связьти болсо укреплять этиш керек да, жакындатыш керек колдон келишинче. Балаңыз канчалык сизге ачык болсо, ошончолук сизге жеңил болот. Мындан эч качан коркпош керек. Көп ата эне мындай неудобный суроолорду берет деп уялышат или коркушат. Там жакын адамдардын жөнүндө сурашы мүмкүн. Сен ага кандай мамиле кыласың? Ал болсо анын болсо тууганым мен кантип айтам депчи. Любой разговорду мындай аябай аккуратно, аябай там бүт ачылып салбай там сүйлөшсө болот да, бирок табу койбош керек. Запрет койбош керек да. Мен ушул чөйрөмдө кесиптештерим да айтып калат да, өзүлөрүнүн подростковый өспүрүм курагын эстегенде, өспүрүм куракта бир биз үчүн көп сезилбеген кичинекей эле бир көйгөй аларга аябай чоң жашоосунун эң чоң бир көйгөйүнө айланышы мүмкүн деп. Анан ушул айтып бергеним эсимде. Мен дейт өспүрүм куракта бир ооруп калып, андан кийин эле көзү жакшы көрбөй калыптыр да. Аябай көрүүсү начарлап кетиптир. Анан ошону мектепке барганда сабактан көрбөйт, доскада эмне жазылып атканын көрбөйт. Ошондой кыйынчылыктар боло берип, анан бир күнү ойлодум дейт, мен өзүм кол салсам, ушул көйгөйдөн арылам деп ошондой ойлор келе баштаган деп айтат да. Анан ошо ата энесинин, жакындарынын, чоң апа, чоң атасынын сүйүүсү, ага жакын болуусу ошол ойлордон мени алып калган болуш керек деп айтат. Сезимдерди четке чыгаруу бул болсо өтө туура эмес. Себеби деген эстесиңер, силер кичине кезиңерде кичинекей мындай оюнчугуңар жоголуп кетсе же сынып калса кандай элейт кичине балачы. Анан болсо өспүрүм болсо, бул өзү денеси өскөнү менен психикасы ушу кичине баланыкы. Анан ага сизге болсо оңой көрүнгөн маселе ага аябай кыйын көрүнөт, аябай татаал көрүнөт. Ал болсо жашоодо силердикиндей мындай чоң опыту жок жашаганчы. Баланын сезимин четке чыгарган болбойт. Ар бир чымчыктын күчүнө жараша. Сиздин балаңыз үчүн бул көйгөй чоң көрүнүп жатат азыр. Ошон үчүн аны болсо мындай кабыл алып, жардам берип, поддержка алып коюш керек. Анан суицид деген бул эмне? Дагы бир мындай немеси, кайрылышы бул болсо протест. Анан болсо токтотуу. Менин кыйынчылыктарым, сиз айтып берген маселе, сиз айтып берген история болсо, менин кыйынчылыктарымды токтотом. Мен ушинтсем, ушу кыйынчылыктарды жеңип чыгам. Мен ушундан кыйналдым, мен тажадым ушинтип жашагандан деген сыяктуу болушу мүмкүн. Сиз менен буга чейин да сүйлөшкөндө дагы ушул өзүнө өзү кол салуусу, өспүрүмдөрдүн арасындагы суицид учурлары мен байкашымча эркек балдарда көбүрөөк десем, сиз башка статистиканы айтып атасыз. Ушул туурасында токтолуп кетсеңиз, эмне себептен кыздарда көбөйүп баратат учурлар? Мен эң башында айткандай, завершенный суицид бар, суицидальные попытки с фантазией. Ошо именно суицидке аракет кылган акыркы жылдары кыздардын арасында 2 эсе көп балдарга караганда. Бул болсо биздин патриархалдык коом менен аябай байланышканда. Бул азыр болсо Центральный Азияда, Кыргызстанда чоң мындай маселе, көйгөй да. Сиз билесиз да, бизде болсо уул баланы аябай күтүшөт. Биздин үй бүлөнү там неметет, карайт, там фамилиябызды продолжать этет деген сыяктуу болупчу. Анан кыз бала төрөлөт. Анан биринчи кыз бала ошо жакшы болушу мүмкүн. Анан экинчи кыз, анан үчүнчү кыз, анан болсо уужан, анан бурулсун, анан тиги улкан деп барган аттарды кое баштайт да. Эмне үчүн? Себебиден кыз бала күтүшөт. Анан бул бала болсо психикасы биринчи эле күндөн баштап иштей баштайт, баланын развитиясы башталат да. Анан бала болсо бул дүйнөгө келет. Келем деп келбейт, жөн эле силердин каалооңор менен келди. Анан аны кабыл кылбай жатасыңар да. Баланы аябай сезет. Себеби самоидентификация апасынын көз карашы менен
бала өзүм болсо мен жакшы экен, мен кабыл алат экен, мен жакшы көрөт экен деп кабыл алат. Анын апасы болсо сарсана болуп же депрессия болуп же кабыл кылбай карап турса, балага ал аябай оор тиет. Айтпаса деле, ойлосо деле тиет, э? Ооба. Бала болсо апасын мындай сканер сыяктуу сезет да. Сканер сыяктуу сезет. Анан болсо кабыл кылынбаган кыздын кыйынчылыктары башталат. Мен бул жашоого кереги жокмун. Мен туура эмес төрөлгөм. Мен болсо ата энемди же апамды бактысыз кылып жатам. Себеби деген мен балдарга окшош эмесмин. Эркек болбой калгам. Эркек болбой калгам. И бул аябай терапияга келгенде биз психоанализ бул аябай мындай терең иштейбиз да. Ошондо ушу көйгөйдүн баары чыга баштайт. Эмне үчүн бүгүн мен кыйынчылыктар менен калып жатам? Мен эми билдим депчи. Себеби деген убагында мага ушинтип айтышчу. Анан кичине мындай чоң адамдар мындай беткеле айтып салышат да, катуу элечи. Сен эркек болуп калсаң болмок. Ушинтип эле айтышат. Сен эркек болуп калсаң болмок. Сага тигинче сантиметр жетишпей калган. Ай эркектен да жакшысың. Анан кыз бала болсо бир нече мындай мунун развитиясы бар да, бөлүнүштөрү бар. Биринчиден кыз бала болсо мен идеалдуу болушум керек, мен баарына көрсөтүшүм керек, мен жакшы кызмын. Мен ата энеме болсо баарын кылышым керек. Бала дайыма ата эненин сүйүүсүн каалайт. Кандай болбосун, качан болбосун, ата эненин сүйүүсү үчүн баарына барат. Керек болсо өзүнө өзү кол салганга барат. Мен кол салганда мен жакшы көрөсүңөрбү? Макул, мен кол салам дегенге чейин барат. Ошон үчүн биз баланы ошол үчүн жеткирбешибиз керек да, өзүбүзчө. Анан кыз бала болсо идеалдуу болгусу келип, аны идеализация бул аябай опасный нерсе да, жаман нерсе. Себеби деген идеализировать эткен киши болсо мен жаманмын, мен жакшы эмесмин деп, элдин баары жакшы деп, элдин баарына болсо мындай көзүнө жакшы көрүнө берет. Ошон үчүн ал кыз бала болсо өзүнө ага болсо жаман мамиле кылган адамдар менен жолугушу мүмкүн, же мындай өзүн урган там күйөөсү менен жашай бериши мүмкүн. Ошондойго жакын болуп калат да, аябайчы. То есть ичинде болгон мазохизми өзүнө өзү мындай жаман мамилеси аябай көбөйөт да. Анан дагы бир мындан дагы опасный бир течениясы бар да. Кыз баланын болсо ушунчалык эркек уул балдар менен соперничествосу көбөйүшү мүмкүн. Ал болсо прям эркектей болгусу келет да. Спорт менен заниматься этет, чачын кыркат, эркектей болуп жүрөт. Аны уже мындай кыз балада эмес да. Самоидентификациясы кете баштайт. Өзүм болсо уже эркек балдар менен самоидентифицировать этип баштайт да. Бул дагы аябай чоң кыйынчылыктарга алып келет. Жеке жашоосу менен, болочогу менен. Сен кандай кылба, сен эркек киши болуп калбайсың да, сен кыз баласың. Анан ошо дагы аягында мындай жеткенде мен болсо өзүм кол салып, ушул көйгөйүмдү токтотом деген ой келиши мүмкүн да аягында. Мындай адамдарда суицидальный ойлор аябай көп. Мага көп өспүрүм, көп кыз балдар келет, аябай көп да. Ар бири сөзсүз өзүнө кол салуу жөнүндө же попытка болгон, же ойлор обязательно бар, фантазиялар сөзсүз бар да. Анан дагы бир направление алышы мүмкүн бул ойлор. Нарушение сексуальности деп коет. Нарушение пищевого поведения алып келиши мүмкүн. Ошондо болсо кыз бала болсо анорексия сыяктуу оор менен ооруп калышы мүмкүн. Мунун болсо аныкталбаган сезимге кирген чоң идеясы бар. Мен аял кишидей болуп, там вторичный сексуальный признак деп коет да, төшүм өспөй, эчтекем өспөй мындай апарк болуп калсам, мен эркек балдарга окшош болом. Бирок бул аябай глубоко, аябай терең да, аныкталбаган сезимдер кирет. То есть мындай отуруп ал айта албайт да. Ооба, мен ушинтип өзүм жөнүндө ойлоп, ошон үчүн арыктап атам. Жок, андай эмес. Аны контролдон чыгып кетет да. Контролдон чыгып кетет, өзүн өзү токтото албай калат. Бизде эң негизги азыр чоң мындай көйгөй бул болсо ата эненин психологиялык жактан бала менен кантип мамиле куруш керек экенин билишпейт көбүчө.
Ушу эң чоң да проблема. Анан көп ата эне мага балдарына консультация алып келишет. Анан айтышат да, кирипчи эң биринчи ата эне кирет да. Анан айтышат, сиз болсо түшүндүрүп коюңуз. Өзүн жакшынакай кылып алып жүрсүн, мени сыйласын, жок деп айтпасын, мен айтканымды кылсын, жакшы окусун. Менин көйгөйүмдү сиз чечип бериңиз деп Ооба, айтат. ооба. Ошону мен түшүндүрөм да. Мен аны кыла албайм биринчиден. Экинчиден болсо бул сиздин ответственностьуңуз, жоопкерчилигиңиз. Сиз өзүңүзгө жоопкерчилик алышыңыз керек. Анан жоопкерчиликти мага илген болбойт. Мен балаңыз менен сүйлөшүп, керек болсо терапияга алып, мындай иштей алам. Бирок мен сиздин жоопкерчилигиңизди эч качан ала албайм. Аны жоопкерчиликти алыш үчүн мага келиңиз, мен сизге жардам берем. Же башка адисти берейин, сиз барып сүйлөшүңүз. Мен кантип ошону кылсам болот? Кантип ошо жоопкерчиликти өзүмө алсам болот депчи. Буллинг, травля бул болсо үй бүлөдөн чыгат. Бала мектепте буллингке кабылып жатса, биз болсо биринчиден ата энесин чакырып, үйдө эмне үчүн балага буллинг, эмне үчүн балага үйдө басым болуп жатат, ошону башкарышыбыз керек. То есть бала уже үй бүлөсүндө кыйынчылыктары бар. Балага үйдө уже давление бар. Ошон үчүн ал болсо үйдө болуп жаткан нерсени жөн эле проецировать этип, мындай айткандачы, күзгүдөн көрсөткөндөй кылып, коомдо көрсөтүп жатат бизгечи. 12 жашка чейин бул универсалдуу правило. Универсалдуу. Бирок айтат эмеспи, үйдө зомбулук көргөн бала мектепте да зомбулук. Ошо буллингдин курмандыгы эмес, буллинг жасаган адам болуп калышы мүмкүн. Ал эми буллингдин курмандыгы менен буллинг жасаган адамдын экөөнүн үй бүлөсүндө кандай айырмачылык бар? Агрессия кылып аткан бала дагы, агрессияга подвергаться этип аткан бала экөө тең, бир эле положенияда. Экөөнүн тең, примерно окшош проблемасы бар. Бул балада да үй бүлөсүндө кыйынчылык бар. И бул балада кыйынчылык бар. Ошон үчүн экөө ушундай немеге келет да, окуяга келишет. Жертва менен агрессор экөө тең жертва. Башкача болбойт. Себеби деген агрессия көрсөтүп аткан бала ал дагы үйдөн агрессия көргөн да. Ал бирөөдөн үйрөнүп келди аны. Ал бирөөдөн үйрөнүп келди. Просто ар кандай мындай психика ар кандай реакция берет да. Кез болсо жертва болуп басынып калат, а бирөөсү болсо агрессор болуп чыгат. Ошондой да. Бирок экөө тең жертва. Ушул соңку учурдагы мектеп курагындагы балдардын көйгөйлөрү көп болуп, ошо суицидке барганына, мектептин аймагында өлүмгө алып келген учурлардын көп болгонунан улам азыр министрлик, билим берүү министрлиги ошо ички иштер министрлиги менен биргеликте ошо ИДН адистеринин санын көбөйтүп, психологдорду дагы ошо ар бир мектепке бөлүп беребиз деген аракеттерди кылып атат. Ушул аракеттер ата эненин катышуусу жок канчалык натыйжалуу болот? Ата эненин катышуусу мен ойлойм сөзсүз. Анан мен билем, мектепте психологдор болсо ата энесин сөзсүз чакырат балдардыкын. Мен көп өзүмдүн тааныштарым бар, психолог болуп иштеген мектепте. Анан болсо биякта чоң бир мындай проблема бар да. Мектепте 2000 бала окуйт. Орто сан мененчи. Анан психолог бирөө эле. Бир психолог бир жылда 500 эле адам ала алат. То есть ал болсо 4 эсе көп да. Ошон үчүн адистердин санын көбөйтүш керек мектепте. Жок дегенде 3 адис болуш керек да. Там начальный, средний, анан старший класстаргачы. Анан ата энеде ачылганды үйрөнүш керек да. Көп ата эне эл эмне дейт, бул мага критика кылып жатат. Бул бизде культурада аябай көп да. Ошондон коркой эле кача беришет. Ачык сүйлөшө алышпайт, айтып бере алышпайт эчтекенче. Жок, баары жакшы, сиз иштеп коюңуз, сиз кылып коюңуз, сиз чечип коюңуз деп мындай жоопкерчиликти психологко иле беришет да. Ал туура эмес. Себебиден мен бүгүн түшүндүргөндөй, ата эне өзүнө жоопкерчилик алып үйдөн иштесе, бат жакшы немеге келебиз. Жыйынтыкка келебиз.
Ошондо биз бүгүнкү биздин чыгарылышты жыйынтыктап жатып мындай тыянакка келсек болот экен. Суицидке барган балдар көп учурда ушул кичине чагынан, кенже курагынан ата энесинин мээрибин көрбөй калган, эмоционалдык жакындык көрбөгөн, ошолор мындай талуу болот экен, бир аз ойлору ошол жака көбүрөөк барчу балдар болот экен. Ошол эле убакта өспүрүм куракта өзгөрүп баштаганда ата энеси аны кабыл албай, мына сен менин балам эмессиң дегенче бизде көп айтылат да, сен анда эмне сен менин балам эмессиң деген. Ошол сөздөр дагы аябай катуу болот. Анан балдар өзүнө ата энесинин сүйүүсүн көрүү үчүн кол салууга барган учурлар болот экен. Дагы кошумчай аласызбы? Анан болсо кыздарга кылынган басымды токтотуш керек биздин коомдо. Кыз бала бул жөнөкөй эле бала. Кыз бала болобу же уул бала болобу айырмасы жок. Анан кыз бала болсо мындай бул жашоого мындай бактылуу болуш үчүн, жакшынакай болуп өсүш үчүн, ошон үчүн келген да. Неме да мындай бир күнү будущем айтып берем го, мындай аябай глубоко да, биякта аябай көп маселелер бар да, кыз баланын кандай тарбиялаган боюнчачы, именно биздин коомдо кыйынчылыктар менен. Бирок эң негизи басым кылбаш керек. Кыз баланы кабыл кылыш керек. 5 кыз төрөлсө эле кабыл кылыш керек. 10 кыз төрөлсө эле. Анан жок, уул бала төрөйм деп анан 10ду төрөй бербеш керек. Себеби деген азыр болсо балдарды багыш аябай кыйын. Анан ар бир балага ден соолук болуш керек, энеде, атада, акча болуш керек. Анан болсо каалоо болуш керек да. Жөн эле уул бала төрөйм деп төрөй бербеш керек. Анан кыз балдарды болсо мындай кереги жоктой кылып өстүрө бербеш керек да. Ооба, бул темага өзүнчө эфир уюштурсак болот экен. Негизи бул өспүрүмдөр арасындагы суицид темасы абдан чоң жана бул темага биз дагы кайтып келебиз бир нече жолу. Сизге чоң рахмат, Гүлнара айым. Бул бүгүнкү маалыматтар дагы ата энелерге маалымдуулугун жогорулатып, өспүрүмдөр менен болгон мамилесин дагы жакшыртууга жардам берет деп ишенебиз. Сиздер менен ушул эне күндөлүгү долбоорунун максаты жөнүндө да бөлүшүп кетсем, бул ата энелерге өспүрүм курактагы, мектеп курагындагы балдардын психикалык ден соолугу, физикалык саламаттыгы жана коопсуздугу тууралуу маалыматтарды жеткирүү максатында ушул адистер менен маек куруп турабыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.